Фомин. Фомин. А. Assalomu alaykum qirg'iz elim. Har bir jaram qatarında men da өзümнің oyumu aytqım keldi. Hazır internetin qaysı tarmağına kirbegin Adıkan Madumarov, Kimsanbaevich, Ömürбек Текебаев, Чекечев жалаң ушундай сөздөр болуп атат. Ошолордун комментарийлери, ошолор жөнүндө сөздөр болуп атат. 1000 адам болса 1900 Adıkan Madumarov чыныгы депутат, чыныгы президент, эл үчүн кызмат кылат деген сөздөрдү окуп атабыз. Анан менин оюма бир ой келет да. Эгерде чыныгы ушул 5 миллион адамдын 4 миллиону Adıkan Madumarov дей турган болсо, эмне үчүн шайлоодон өтпөй калды? Эмне үчүн президентке жетпей калды? Эмне үчүн голос жетпей калды? 108 миң гана адам голосун берди. Эмне үчүн? Азыр 5 миллион адамдын 3 миллиону Adıkan Madumarov таза адам, Adıkan Madumarov тунук президент болот, биз үчүн кызмат кылат дейбиз. Эмне үчүн? Ушуга өзүңөргө суроо берип көрдүңөрбү? Ушуга жооп беришке аракет кылдыңарбы? Жок, жооп жок буга. Анткени өзүбүз күнөөлүүбүз. Бул деген силерге мен бунун жообун түшүндүрүшкө аракет кылам. Эгер мен ката сүйлөп, жаман сөздөрдү сүйлөп, туура эмес сөздөр сүйлөп койсом, силерден кечирим сурайм. Мен атайын даярданып чыккан жокмун. Атайын даярданып YouTube'га киргизейин, же мындай кылайын, же звезда болоюн деген ойдо жазган жокмун. Тарткан жокмун муну. Болгону ичинде жүрөгүмдөгү сөздү мен дагы Кыргызстандын жараны, уроженец Киргизия катары өзүмдүн оюму айтып койгум келди. Бунун жообу мындай. Менин оюм бул, жалгыз гана менин оюм, башкаларды билбейм, мен өзүм оюму айтайын. Adıkan Madumarov шайлоонун астында эл кыдырып, өзүнүн ойлорун, өзүнүн программаларын айтып жүрдү. Ошол программалардын арасында 90% кайталап жатты. Мен бир тыйын акча бере албайм. Мен аларга окшоп желектерди иле албайм. Мен аларга окшоп өзүмдүн сүрөтүмү иле албайм. Анткени менде акча жок деди. Туура. Аны бардыгыбыз чын жүрөктөн түшүндүк, аябай түшүндүк. А башкалар айтты, мен ар бир голосуна 1000 сомдон берем деди. Мына мен өзүмдүн жакын досторум 1000 сомдон алып, 1000 сомдон шайлап коюшту керектүү адамды. Мен шайлоого катыша албадым, анткени мен да турмуш тиричиликтин айынан азыр Россияда гражданство алып ушул жакта жашап атам. Просто менин жүрөгүм ачышат. Мен деле элимди сагынам, мен да элиме барып жашагым келет. Но барганда ал жакта эч кандай толк жок, мен үчүн толк жок. Ошондуктан бул эмне үчүн Adıkan Madumarov өтпөй калганын себеби, биздин 5 миллион адам болсо, 5 миллионун 2 миллиону ГОСТо иштеген адамдар. Бийликте иштеген адамдар. Бир менин акем врач болуп иштесе, бирөөнүн акеси мугалим болуп иштейт, бирөөнүн эжеси медсестра болуп иштейт, бирөөнүкү ГЭСте иштейт, бирөөнүкү пожарный, бирөөнүкү военный. Вот ошолордун үстүнөн үстөмдүк кылды. Эгер силер мону акчаны аласың, муну шайлайсың, шайлабасаң иштен кетесиң деген коркунучтар болду. Эч ким азыркы убакта өзүнүн ишин жоготкусу келбейт. Элдин баары талаалап жумуш издеп жүрсө, а мен болсо болгону ушул голосту шайлап коюп, тинч эле өзүм ишимди иштей берсем эмне болот? Айлыгым берип атат, башкасын берип атат. Тем более үстүнө дагы ушул голосум үчүн 1000 сом кошуп берип атат деп туруп шайлап койдук. Себеби алар шайлабай койсо жүрөгү менен иштен алынат, эртеси иштиз калат, бизге окшоп тентиреп дагы Россияларды көздөп жөнөйт. Туурабы? Мага кошуласыңар деген ойдомун. Анткени азыр бизде бардыгы эле бийлик бийлеп калган заман. Adıkan Madumarovдун ар бир сөзүн, ар бир даже тамгаларын түшүнүшкө аракет кылам. Адам жүрөгүнөн сүйлөйт, жүрөгүнөн. Бизде деле бар, жүрөгүнөн Adıkan Madumarovду түшүнгөн адамдар бар. Алар болгону менин эсебим боюнча ашып барса 150 миң гана адам экенин мен
Азыр билдим. А бизде деген 5 миллион адам бар, 5 миллион. Кантип анан биздин турук адам президент болот? Мейли коркутсун, мейли 1000 сомун бербесин. Жүрөгүбүз менен шайлап коюп керектүү адамды. Иштен айдалып кетеличи. Жок дегенде 3 ай, 4 ай ишсиз калабыз. Зато Адыхан Мадумаров президент болгондон кийин оңолот, иштен табат. Бизге окшоп баягы көчөдө калгандар ишке барат эле, иштүү болуп калат эле, биз өзүбүздүн Кыргызстаныбызда жашайт элек. Жок, биз андай кыла албадык. Баягы айтма, Кыргызда жакшы макал бар. Ит жүрө берет, кербен жүрө берет. Адыхан Мадумаров сыздады, калып кетти. Ал эми дагы 5 жылдан кийин президент болобу, болбойбу, аны да бир Кудай билет. Анткени азыр бир эле Кыргызстанда эмес, Россияда дагы, башка жерлерде дагы 10 жыл, 15 жыл иштемейинче кетпей турган ал президенттик адатка айланып калды. Мына бизде деле азыр Россияда Путин азыр канча 3-чү жолу ордунда калып атат. Бардык жерде ошондой. А биз азыр кыла албаган нерсени 5 жылдан кийин кыла албайбыз. Кыргыз элим, мен муну ачыгын айтайын, күйгөнүмөн айтып атам. Мага ни холодно, ни жарко деп деле койсом болот. Мен уже бияктан гражданство алып бул жакта жашап калдым. Бирок менин жүрөгүмдө Кыргызстан деген жазуу бар да. Мен унута албайм. Мен ошол жерде чоңоюп, төрөлүп, ошол жерде чоңоюп, ошол жерде менин кийинип калган. Сагынам мен элиме. Күндөй уйкудан турганда Кыргызстанга кетким келет. Но айла жок, барып эмне жумуш кылам? Барып мен ошол адамдардай 1000 сом алып, анан ишиме козголбойн деп шайлап, мен андай кыла албайм. Анткени мен анча төрөлгөн эмесмин. Лучше мен иши жок ушинтип Россияда жүрөйүн иштеп, бирөөнүн гражданствосын алып, бирөөлөргө кул болуп иштегеним жакшы. Чем өзүмүн эркими саткандан көрө мен ушинтип жүргөнүм артык. Кагылан кыргыз элим, комментарийин жазганыңарда туура, мен силерге 100% кошулам. Адыхан Мадумаров Кинсанбаев чыныгы тунук адам. Аны элдин баары 5 миллион адам билет, 5 миллион. 5 миллион адамдын билгени менен 4 миллиону башка жака кетип калып атпайбы? Анткени бизде коркуп калганбыз. Буга чейин бийлик басып келгени дагы басып барып атат. Коркуп калганбыз биз. Шайлабай койсок иштен айдайт. Кугунтук алат. Башка айла калбады. Мен да өзүм оюмду гана айтып койгум келди, кымбаттуу кыргыз элим. Комментарийни жазганда дагы арасына кошуп койсоңор, ушундай жакшынакай сөздөрдү аябай ыраазымын. Аябай ыраазы болдум. Ушундай адам бар экенбиз, Мадумаровду колдогон, но убак саатында иштеп, убак саатында кыла албай калдык. Эми сөздүн акырында эмне деп кайрылмакчымын. Урматтуу Адыхан Мадумаров Кинсанбаевич, сизге кайрылып кетким келет. Аябай түшүнүктүү, сөздү ордуна койгон адам деп ойлойм мен сизди. Кыргыз эл үчүн чыныгы жүрөктөн кызмат кылат деп ойлойм. Но айла жок, эмне кылабыз? Сыздап жүрөбүз ушул убакка чейин. Сиз деле сыздап келатасыз. Мына сиздин үстүңүздөн жакшынакай комментарийлерди окуп атам. Убагында иштегенде эмне кылып койдуң? Ушул убакка чейин сен эмне кылып койдуң деп. Ал адамдар түшүнбөйт. 100 адамдын 120 депутаттын арасынан бир депутаттын колунан эчтеке келбешин түшүнгөн жок алар. Андай сөздөргө көңүл бурбаңыз. Мына көрүп атасыз, канча адам сизди колдоп атат. Кудай буйруп насип кылса, кийинки шайлоодо өтүп кетишиңизге тилектешпиз. Биз дагы гражданство алганыбыз менен жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот. Саламатта болуңуз, кыргыз элим, саламатта болгула. Баарыңарга ийгилик. Кудай уруш талаштан сактасын. Көтөрүлүштү койгула айланайындар. Эң жакшысы тынччылык жол менен чечүүгө аракет кылгыла. Биз дагы сырттан карап турсак дагы силер үчүн ичибиз сыздайт. Саламатта болуңуздар.